Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, урматтуу Министрлер кабинети мүчөлөрү. Биринчиден, мен ушул 2025 жылдын бюджетине 4 фракциянын сунушун колдоп, ооган согуштун ардагерлерине кошумча компенсация акча бөлүнгөндүгүнө ыраазычылык билдиргим келет. Рахмат сиздерге. Кийинкиси, биз ушул Жазы дарыясы бар бизде, өзгөндө. Быйыл жазда ушул Жазы дарыясынын аябай катуу киргенине байланыштуу Төрткөл айыл өкмөтүнүн кыймыл деген айылынын жогору жагында 100ге жакын гектар сугат жерлер сууга алынып кетти. Ошондуктан МЧСтин планына 2025 жылга ушул Жазы дарыясынын жээгине дамбаларды куруу боюнча планында киргизсеңиздер деп турам кетем. Мен өткөндө бюджет карап атканда атайын комитетте айттым эле. МЧС министрлигине биз сумманы көбүрөөк бөлсөк, себеби болгону 50 миллион ар кандай иштерге каралгандыгы бул аз деп эсептейм мен. Кийинкиси, Бактыгер Тергешевич, Жазы дарыясынын суусун эффективдүү пайдалануу боюнча атайын сунуштар келген. Бул сунуштарды өзгөчө Жазы жана Төрткөл айыл өкмөттөрүнүн ушул кайрак жерлерин сугат суу менен камсыздаса болот да. Ушуну эске алсаңыздар, бул каналдардын жанагы мүмкүнчүлүгүн кайра оңдоп чыгып чоңойтса эле, Жазы дарыясына кошумча бир тосмо коюп, сууну көбүрөөк колдонушубуз керек. Экинчиси, мен ушул атайын биздин энергетика министрине кайрылат элем. Чаңгет дарыясына мини ГЭС куруу боюнча атайын проекттерин түзүп алып кишилер жүрөт. Бир кабыл алып ошолорду, ушул маселени угуп, ошол жерге мүмкүнчүлүк бар да, инвестор тартыппы, же ГЧП кылыппы, ушул маселеге чечип берсеңиздер. Кийинкиси, мына Акылбек Үсөнбекович менен биз сүйлөшкөн болчубуз. Биздин мына быйыл жана Кара дарыянын жээгине дамба курулуп, көптөгөн жерлер бошоп, азыр атайын шаар курууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле мүмкүнчүлүк Жазы дарыясынын жээгине дамба курган болсок, 600 гектарга жакын жер бошойт да. Буга элибиз өзү дагы жардам бергенге даяр. Өздөрүнүн сунуштарын берген, мына райондук бийлик, райондук МЧСтер менен бирге изилдеп чыгып, Рахмат. Үчүнчү микрофон.